Саламатсыздарбы достор? Мен Эралиева Нуржамал Кенчешевна. Кайра эле онлайн курсубуз компьютер сабаттуулукту нөлдөн баштап үйрөнүү. Биз эми 6-чы сабакка келдик. 6-чы сабакта биз нөлдөн баштабайбыз. Биз нөлдөн өттүк, Word программасын түшүндүк, функцияларын түшүндүк, тексттерди жазып баштадык, сүрөт койдук. Эми достор, биз кеттик программабызга. Адаттагыдай эле биз Zoom программасын жыйнап коебуз. Биз болсо азыр бул жерден загрузка болуп атат. Муну өчүрө турабыз. Дагы. Бул жок бербей атат деп атат. Ушундайлар болот. Муну жаба турабыз дагы. Ушуларды мен атайын коюп атам, анткени ушул сөзсүз эле түптүз болуп эле, же болбосо кээде свет жок болуп калат, кээде болсо ал иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан мынакей биз жанагы жумушчу рабочий столубузда онлайн курсубуздун 6-чы сабагында мен сактап койгом. Убактыбызды албайын деп атам. Мен дагы ушинтип үйрөнгөм деп дагы бир жолу кайталап кетем. Баарыбыз тең качандыр бир баштап үйрөнөбүз да. Анан мен кыйынмын, же болбосо мен баарын билип алгам дегенден алыспын. Биз баягыдай мен сиздерге айтып кеткендей, бул жерден башкалар чыгып калса мынтип карап, чукулап дегенде. Мынакей биз 6-чы сабакта баягыдай эле онлайн курсубузду мыш менен ачабыз, баягы эле символду көрөбүз. Кайра эле бизде заголовок слайда дейт да. Биз ушуну бул жерден жазбай туруп эле, мен могу жерден текст слайда дегенди өчүрсөк, бул жерден силерге эмнени жазып көрсөткүм келет. Бул жерде бизде бул Word программада деле ставка деген бар да. Ошол ставкадан таблица бар. Ошол таблицаны бассак, таблицадан ставить таблицу деген чыгат. Мисалы үчүн биз 5 стол, мындай 5 таякча, мындай чийгендичи, анан билесиздер да таблица эмне экенин. Биз мынтип көбөйтсөк, бул жерден 5, 6, 7, 8, 9, 11 деп коелу. Мынакей бизде мындай чоң таблица болду. Мынакей муну биз кичирейтип алабыз. Мынтип биз барака мындай Word программасынан жазганда деле мындай чыкпайт. Бул жерде биз атайын мынакей бул жерде мынакей мындай кылсак болот, мындай кылсак болот, мынтип өзгөртүп алсак болот. Мынакей анын өңдөрү, түстөрү, же болбосо мындай кичирейткичекти чоң болуп, биринчи сөзсүз чоң болуп түшөт. Аны мындай кылып кичирейтип алып, өзүбүзгө ыңгайлап алып, өйдө жылдырып, чукулап, анан үйрөнөбүз да. Баарын эле айткандай болуп үйрөнөлө бербейт. Мынакей биз таблицаны мынтип түзүп, кайра эгерде муну биз жок кылгыбыз келсе, мынакей бул жерден мунун кереги жок болуп атат мага десек, анда биз баягы basic space'ти бассак, мынакей мынтип турупчу, мынтип туруп, жыйнап туруп, сөзсүз мыш менен карап, мынтип аракет кылып ушинтсек, биз үйрөнүп өзүбүздүн эсибизде калат. Бул жок болуп калды. Андан кийин кайра эле мен вставкага барып туруп, жок, мен сөзсүз таблицаны түзөм, ставить таблицу деп туруп, анан могул эле берилген боюнча түзсөк, мынакей эки эле жерге жазабыз. Мынтип бурчун эметсек, бул PowerPoint'та чоңоюп калат. Анан бул жерден мынтип карап алып туруп, мына таблица түзүлдү. Ушундай кылабыз деп, же болбосо биз могул жерге барсак, мынакей ручка, же болбосо карандаштын мына мынтип үстүнөн мынтип түзүп койсок болот. Бул автоматически, анткени бул компьютерда мынтип түзүп коебуз. Илгери деген мунун баарын колго түзчү. Анан мынтип чийип койсок, мынтип таблица болот. Мынакей баары мынтип туруп, шашпай эле чийип, анан кайра бир жерден ортосунан бөлүнүп турат свет менен. Мынтип чийип койсок, мынакей бул бөлүнүп калат. Анан муну кайра бассак, бул эме иштебейт. Бул жерге келип биз мисалы үчүн таблицага башын баштап баягыдай эле shiftке келип туруп
точка А точка анткени аты атасынын аты деген Кио дегенде 3 жолу А деп кыргызча жазып туруп, бирок кичинекей болуп калды, өзүңүз көргөндөй. Баягыдай эле минтип бөлүп алып, главныйга сөзсүз барып турабыз. Баягыдай өлчөмүнө киребиз дагы 24 кылсак мынакей чоң болуп калды. Анан мунун светін өзгөртсөк болот дегенбиз. Кайра эле бул биз улам кайталап аткан сөз. Сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн мен айтып атам. Мынакей мунун бияка дагы бир нерсени жазып, орусча же болбосо өлчөмү же болбосо мынтип жөн эле даанасы деп жазып, анан ушундай бул жердеги түскө келип түстөрүн өзгөртүп, башка свет деп атат, буларды баскылап, анан окей десек, анан мынтип жазылып калат. Бүгүн сиздерди көп жаңы үйрөнүп аткандыктан PowerPoint программасында Word менен текстти, болбосо тамгаларды жазуу жана таблицаны түзүүнү үйрөндүк. Анда эместе көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат демекчимин. Баарын кайталабайм. Менин контакттарым сиздерде бар. Сиздер мага сунуш пикириңиздерди айттыңыздар. Мен болушунча өзүмдүн жөнөкөй жалпак тил менен кандай үйрөнсөм, же болбосо менин тажрыйбамда азыр дагы иштеп, мага рахматын айтып, же болбосо өзүлөрү аракет кылган биздин коомчулуктагы кыз келиндер бар, балдар бар. Алар дагы ошентип биздей болуп, сиздей болуп үйрөнүп алып, кайра алар дагы өзүнүн кызматтарын аткарып жүрүшөт, именно компьютер менен. Ошондуктан көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.